A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Аллах Таалага чексиз мактоолор. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Кудай Таалам сиздердин зейниңиздерди жана жүрөгүңүздөрдү илимге ачсын. Кудай Таалам сиздерди аалым жана урпактарыңыздарды алим акылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен араб тили боюнча тартылып жаткан 20-чы видео сабагыбызды баштайбыз. 20-чы видео сабагыбыз 18-чи жана 19-чу видео сабактарыбызды улантып элем. Ошол ла бөлүкчөсү жөнүндө өтүп жатканбыз. Биз сиздер менен мына ошол бөлүкчөнү кайра сиздер менен биз улантабыз. Аяттарда ла бөлүкчөсүнүн келиши боюнча сиздерге сабактарды өтөбүз азыр. Анда эмсе кийинки аятка караңыздар, төмөнкү аятка. Астагфиру билlah. Валакин ла та'ламун. Валакин ла та'ламун. Ва дегени жана болот. Ва дегени жана, лакин деген бирок, ла та'ламуна дегени Ta'lamuna болсо, силер билесиңер. Бул жерде эгерде та келе турган болсо, та анан уна келе турган болсо, демек бул көптүк болот, Анта жекелик, антума экилик, антум көптүк болот да. Ошондо бул алдында та турган болсо жана вау турган болсо, уна болгон болсо, демек бул антум болот да. Ошондо ta'lamuna десек, силер билесиңер, ла ta'lamuna десек, силер билбейсиңер болот. Валакин ла та'ламун, бирок силер билбейсиңер. Бирок силер билбейсиңер болот. Андан кийин валакин ла таш'урун. Валакин ла таш'урун. Ва жана лакин бирок ла таш'урун. Таш'уруна дей турган болсок, сезесиңер болот. Таш'уруна. Силер сезесиңер. Ла таш'уруна болсо, силер сезбейсиңер болот да, тилдик мааниси. Ла таш'уруна болсо, силер сезбейсиңер. Бирок силер сезбейсиңер деген маанидеги аят. Андан кийинкиси, астагфиру билlah, караңыздар. Валакин ла тафкахуна тасбихахум дейт. Ва дегени жана болот, жана. Лакин деген бирок, тафкахуна, факиха дегени түшүнүү болот. Тафкахуна десе түшүнөсүңөр, ла тафкахуна экөөсү бириксе, силер түшүнбөйсүңөр. Бирок силер түшүнбөйсүңөр. Тасбиха, алардын тасбихин, тасбих айтуусун. Тасбиха хум деген хум алардын болот. Бирок силер алардын тасбих айтуусун түшүнбөйсүңөр деп атат. Бирок силер алардын тасбих айтуусун түшүнбөйсүңөр деп айтып атат. Эми кийинкисинде астагфиру билlah. Валакинна, ва дегени жана, ва дегени жана, лакинна дегени бирок, аксарахум, аксаро дегени көпчүлүгү, хум алардын көпчүлүгү. Бирок алардын көпчүлүгү ла я'ламун. Я'ламуна десек билишет. Эми ла коюла турган болсо, эмне болот? Билишпейт. Бирок алардын көпчүлүгү ла я'ламуна билишпейт. Бирок алардын көпчүлүгү билишпейт деген маанидеги аят. Андан кийинки аятта астагфиру билlah. Валакинна бирок, аксарахум, аксаро дегени көпчүлүгү, хум алардын көпчүлүгү, яжхалуна дегени бирок алардын көпчүлүгү билишпейт. Бирок алардын көпчүлүгү наадан келишет, наадан болушат деген сөз. Бирок алардын көпчүлүгү билишпейт,
nadan boluşat деген сөз. Yechaluna jahil boluşat деген маниде. Урматтуу достор, бир кичине жарнамалык мүнөттөргө кезек берсеңиздер, эгерде сиздер орус тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар же англис тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, бизде англис тили жана орус тили китептери дагы бар. Буларды алып сонун ыкма менен үйрөнсөңүздөр болот. Орус тили 4 бөлүктөн турат. Биринчиси бул өткөн чак, учур чак, келер чак, совершенный вид, несовершенный вид. Кепилдик берип айтам, бул китепте сиздер билбеген көптөгөн темалар бар. Ал эми экинчи китеп, экинчи бөлүгү болсо, бул орус тилиндеги падеждерди үйрөтөт, сөздөрдүн окончанияларын үйрөтөт. Кандай окончания койсо кандай болот. Жана ошондой эле татал сүйлөмдөр дагы бар. Үчүнчү китеп болсо, достор, үчүнчү китеп бул сөз байлыкты үйрөтөт. Словарный запас деп коет. Орусча мына ошол сөздөрдү, биздин сөз байлыгыбызды байытуу жолдорун үйрөтөт. Бул көбүнчөсү разговорный, сүйлөшүү, баарлашуу темалары көп бул темада. Жана ошондой эле 4-түнчү бөлүгү фонетика, бул кичинекей эле китеп. Бул фонетика сиздерге орус тилиндеги сөздөрдүн окулушун үйрөтөт. Ал эми англис тили китебине кезек берсек, англис тили китеби болсо, бул сиздерге англис тилиндеги сөздөрдүн окулуштарын дагы үйрөтөт, фонетикасы дагы бар, жана ошондой эле грамматикасы дагы бар. Англис тили болгону бир эле китеп, бирок ичинде 2 тема бар, фонетика жана грамматикасы бар, урматтуу достор. Эгерде китеп алууну кааласаңыздар, экрандагы телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. 709 28 75 71 709 28 75 71. Андан кийинки аятта астаузу билля валакинна аксарахум ла яшкурун. Ошондой эле манидеги аяттар экен. Валакинна аксарахум ла яшкурун. Ва дегени жана, лакинна деген бирок, аксарахум алардын көпчүлүгү, аксаро көпчүлүгү, хум алардын көпчүлүгү, ла яшкурун, яшкуруна дей турган болсок, шүгүр кылышат, ла яшкуруна дей турган болсок, шүгүр кылышпайт болот. Ла яшкуруна, шүгүр кылышпайт болот. Андан кийин астаузу билля, андан кийин валакиннал мунафиқина ла яфқахуна. Валакиннал мунафиқина, ва дегени жана, лакинна бирок, ал мунафиқина мунафыктар, бирок мунафыктар эки жүздүүлөр, ла яфқахун. Яфқахуна десек түшүнүшөт. Ла яфқахуна дей турган болсок түшүнүшпөйт. Бирок мунафыктар эки жүздүүлөр түшүнүшпөйт болот. Бирок мунафыктар эки жүздүүлөр түшүнүшпөйт. Андан кийин астаузу билля валакиннал мунафиқина ла я'ламун. Ва дегени жана, лакинна деген бирок, ал мунафиқина бирок мунафыктар, ла я'ламуна. Я'ламуна десек билишет, ла я'ламуна дей турган болсок билишпейт. Бирок мунафыктар, ла я'ламуна билишпейт болот. Бирок мунафыктар билишпейт, бирок эки жүздүүлөр билишпейт. Андан кийин астаузу билля бал хия фитнатун валакинна аксарахум ла я'ламун. Бал деген тескерисинче. Тескерисинче хия ал фитнатун, фитна, сыноо. Тескерисинче ал сыноо, фитна. Бал хия фитнатун, тескерисинче хия деген ал фитна. Фитна дегенден максат фитна, бузукулук, дүрбөлөң, сыноо деген маниде. Валакинна аксарахум бирок, валакинна деген бирок, аксарахум, аксару деген көпчүлүгү, хум алардын көпчүлүгү. Алардын көпчүлүгү ла я'ламун билишпейт. Алардын көпчүлүгү билишпейт. Тескерисинче ал фитна, бирок алардын көпчүлүгү билишпейт. Же болбосо фитна дегенден максат азгырык деп дагы айтсак болот экен. Тескерисинче ал азгырык, бирок алардын көпчүлүгү
билишпейт деген мааниде болот. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен бир нече аяттардын маанилерин кыргыз тилине которууга аракет жасадык. Сиздер эгерде бир тема түшүнүксүз болуп калган болсо, же сөз же сүйлөм түшүнүксүз болуп калган болсо, кайра башынан көрсөңүздөр болот, артка кайтарып, же бизге суроо калтырсаңыздар болот, же болбосо биз менен байланышып араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнсөңүздөр дагы болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул видеого сөзсүз лайк басып башкалар менен бөлүшө кетиңиздер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аддаллу алал хойри кафаилихи", бир жакшылыкты көргөзгөн адам аны аткаргандай соо болот деген. Эгерде сиздер аркылуу ушул видео башка бирөөлөргө жетип барган болсо, сиздер дагы чоң соопторду аласыздар. Эгерде сиздер араб тилин жакшы деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул Маулян устаздын сажда китебин алсаңыздар, араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнөсүздөр. Кайрадан кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аладдин Исламидинов болдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.